Мектептеги аягы тыйылбаган жыйындарды төлөй албай калган балдар басмырлоого кабылууда деген пикирлер арбын эле айтылып келет. Кече жакында эле Бишкектин мектебинде акча чогултуудан жапа чекти деген окуучу мектептен чыгарылганы белгилүү болду. Мектептин оңдоп түзөө иштерине, окуу куралдарына алынган акча окуучулардын басынуусуна, ал эми ата-энелер балдарын жер которуп окутуусуна себеп болууда. Өлкөнүн мыйзамына каршы келген көрүнүштөр эмне үчүн токтобой жатат? Акчанын аягы кайда барып такалат? Чогултулган акча мектептин муктаждыгына кетеби? Же мектеп жетекчилеринин чөнтөгүнө кетип, коррупциянын өтүп жатабы? Бүгүнкү көрсөтүүдө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги номер 32 мектептин атагы бул аптада окуучулардын жетишкендиктери менен эмес, мектепте чогултулуучу акчаны бере албай калган окуучусун мектептен чыгарып салганы жана ал өспүрүмдүн 3 күн дайыны жок кеткени менен чыкты. 26 октябрда өткөн педагогикалык кеңешмеде 9 класстын окуучусун начар окуган окуучу катары кечки мектепке которуу чечими чыгарылган. Мурда жакшы окуп, класстын президенти болгон окуучу үй бүлөдөгү шарттан улам класста ай сайын чогултулуучу акчаны бере албай калганда мугалимдердин жемесин угуп, андан чүнчүгөн бала сабакка баргысы келбей жүрүп, акыры мектептен чыгарылган экен. Мамам больницага жатып калып, акча жакшы төлөй албай калып, эжекелер да басынтып, кемсинтип, акча төлөй албай калып, акча бере албай калганда жакшы окуй албай калдым да. Баланын апасы Зарылбүбү Алымбекова экинчи топто окумайып, каражаттын тартыштыгынан бул окуу жылында мектепке акча бере алган эмес. Оолунун жоголуп кетишинин жана окуудан чыгарылышынын бирден бир себеби мектепке акча төлөй албай калганы деп эсептейт. Өспүрүм педсоветтен кийин үйүнө келген эмес. Алдан эне ойлогон апасы милицияга кайрылат. 3 күн дайыны билинбеген баладан мектеп жетекчилиги кабар алган эмес. Мен үйгө келдим, тез келдим, неберемди жетелеп, дары иштим, отурам, жок балам, 9 болду, жок балам, 10 болду, издеп баштадык. Таңкы саат 5ке чейин издедик. Кабар алган жок эч ким. Эч ким кабар алган жок. Мага кабар алганын деле кереги жок эле, балам аман эсен табылсын деп эле калдым мен. 26 октябрда жоголгон бала 29 октябрда түнкү саат 14 чамасында үйүнө аман эсен кайтып келди. Мектептен чыгып калганына уялып, эч кимге жолуккусу келбеген бала биринчи күнү мечитте, андан кийинки 2 күн курулушу бүтпөгөн жайда түнөгөн. Балам 3 күн жок, Үпел Сапарбаевна. Ушунда ыйлап жүрөгүм сыздап турганда директор, как директор катаны бир басып барган жок эже. Жок, башынан мен сени тааныйм, болуп тура. Эми ушу жок, ушуну айтып, бул жылыга болчу неме, бул жолу деген 9 класстардан сабактарына келбей, кичине начар болгондор, жаначы чейректин аягына чейин сабактарын ошо оңдоп зачетторду берсен деген эле. Чейрек чыга элек болчу. Чыга элек болчу, ошого көрсөтмө берип оңолсун деген жылга өтөт да. Ал эми номер 32 мектептин мугалимдери аталган окуучуга эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес жана акча төлөө боюнча сөз болгон эмес деп билдиришти. Андай эч качан болгон эмес. Бул балдарды мен акыркы жолу сабагына да киргем, ошо эстесем бир ушул эле кийинки мурунку жумада ошо балдар ушинтип атат дегенде ошол эле эженкинен сабакка киргем. Акча тыйын жөнүндө деле бир мына өзүм деле класс жетекчимин, биз эч качан кирип алып акча алып кел ана мындай деп андай такыр болду. Мектептен чыгып кетсин, алып кеткиле балаңардын таптакыр кереги жок деген бир дагы сөз айтылган жок. Анан бунун бардыгын тең ошо мен ошо педсоветте катышып отуруп. Анткени менен бул окуя ата-энелер менен коомчулукту бейпайга салган жең ичинен акча жыйноо көйгөйүнүн бетин ачты. Көп балалуу колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын психологиясына терс таасирин берип, айрымдарын өзүнө кол салууга чейин жеткирген бул көрүнүштү тыюу керекпи же мыйзамдаштыруу зарылбы деген маселени жалпы талкууга чыгарды. Тилекке каршы 32 орто мектебинин жетекчилигин бүгүн студияга чакырганыбыздан майнап чыккан жок. Ал эми бирок бүгүн бизде студияда ошол каарманыбыз олтурат. Классыңарда канча бала бар? 30 бала. Кандай болду силердин мугалимиңер туруп алып, сени тургузуп алып, аты жөнүңдөн айтып, фамилияңды тургузуп алып, эмнеге акча алып келбейсиң деп сурайбы? Мен дайыма тургузат, Деканбаев тур деп. Тургузгандан кийин акча гана деп анан асмандан эле 2-3төрдү коюп ушундай кылат да. Бербей койсоңбу? Ооба. Акчаны эмнеге топтойсуңар деңиз? Буга чейин эле топтоп жүргөнсүңөр да? Ооба. Айына 300 сомдон төлөйбүз. Ремонтко 450 сом, СБшникке 350, техничкага 250, копилка 450 деп чогултат. Жанында апаңыз менен келдиң, айына мисалы бир балаңызга айына канча акча берип турчу элеңиз? Эми мына, конечно, быйылкы жылы төлөгөн жокмун. Мурунку жылдары айына мугалимдин кошумча сабагы деп 300 сомдон, 350 сомдон копилкага, 450 сом охранага, 250 сом техничкага,
театр болот аркы берки деп 80 сом, 120 сом, 100 сом андайлар көп эле. Ушу баш аягын уже билбей да калдым канча төлөп атканымдычы. Буга чейин окуудан качып же болбосо үйүнө келбей койгон классташтарың, окуучулар бар беле мектепте? Андай балдар жок болду. Сенин кетип калышыңа эмне себеп болду ошондо? Мен эжекейлерге таарынып ушу уялдым классташтарымдан. Кантип бетин карайм депчи. Кимдердин классташ? Сени уялткан сөздөр айтылган да демек туурабы? Ооба. Бирок бул сюжетте мугалимдер эч таарынткан эмеспиз, андай сын пикирлер болгон эмес деп айтып атышат да. Мен апасы катары айтып коеюн, мына мен эң башкы менин немем байгем ушул балам аман эсен табылганы. Мен эмне гана ойлорду ойлогон жокмун, эң кичинекей балам. Анан кийин ушундай жоголуп кетип совсем табылбай калабы деген ойлорду ойлодум, бирок табылды. Мен эң башкы максатым ушул баламдын аманчылыгы. Бүгүнкү күндө мугалимдер экинчи тарап болуп алып, даже бир келип акыбалды сурабастан, бүгүнкү күндө мына бүгүн эле кызым болуп атат бизге, уже мен баламды каяка качырарымды билбейм. Эденшик дегени чалып алып көчөгүнө сиздерден чыккандан кийин менин жанымда жүрсө, эже балаңыз азыр эле килей жыттап чуркап кетиптир дейт. Каяка? Жаныңыздабы дейт. Жанымда десем, берип коюңузчу деди, сүйлөштү. Осун жыттаңыз деди, жыттадым. Мен абсолютно башка жакта жүрсөм, мектептен ушундай дапкалар болуп атат да, анан $3000 бериңиз деп менден требуйт этип атат деп жана директор тараптанчы мага кереги жок. Ушул кезге чейин $3000 жок жашап келген жаным, жашай берем. Кудай берген күндү көрүпчү. Эмнеге ушундай сөздөрдү чыгарып, ушу эми даканса менин баламдын түбүнө жетип атышат да буларчы. Бул 32-чи мектептин окуучусунун баянын биз Булан институтуна чагылдырышкан, ошол аркылуу бар жалпыга маалым болду. Назгүл Калманбетова ошол Булан институтунун координатору. Назгүл айым, мына сиздер ушул болуп өткөн окуя боюнча билим берүү жана илим министрлигине кайрылуу жолдогонсуздар, 3-4 күн өттү арадан. Жыйынтыктар чыктыбы? Натыйжа болдубу? Негизи Булан институту жай мезгилинде окуу жылы жаңы башталганда эле ата-энелердин мектепке болгон нааразычылыгы күч экенин байкадык. Анан эмне себептен нааразы мектепке деген негизде алардан иликтөө жүргүзгөндө эле баягы акча маселесине келип такалат экен. Анан эмнеге десек, тиги акча жетпейт, буга акча жетпейт. Ошондо бир жылга бир 15-20 миң сомго чейин ата-эне бир баласы үчүн мектепке акча төлөйт экен. Алардын кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экени ошолордун баарын иликтедик. Анан эмне үчүн ата-энелерден мектеп акча сурайт деп иликтедик. Ошол эле учурда мектептин бюджеттен жана бюджеттен сырткары каржыланышы боюнча да аябай терең иликтөөлөр жүргүздүк. Терең иликтөөлөрдүн негизинде ар бир мектепке республикалык бюджеттен да каражат бөлүнөт экен, жергиликтүү бюджеттен да каражат бөлүнөт экен. Андан тышкары ар бир окуучудан дагы ушундай баягы мектеп класстык мектеп фондуна атай ачып алышып, юридикалык жактан мыйзамдаштырып алып эле акча төлөнөт экен. Эң аз деген төлөнгөнү бир 200 сомдон башталат экен дагы, анан бир 500-600 сомго чейин. Мыйзамдуу болуп атат, иш жүзүндө. Иш жүзүндө ушулардын баардыгы болду. Алар юридикалык жактан каттоого өтүшөт экен дагы, анан кийин баардыгы тең банк аркылуу эсепке которулат экен акчаны. Анан быйыл билим берүү министрлигинин баягы мыйзамына карабай 1-класска кабыл алуу дагы бекер деп жазылганда, анан ошол как раз биз сентябрь, октябрь 2 ай иликтедик. 1-класска кабыл алуу бекер дегени менен баардык көп дээрлик бир 70-80% мектептерде 1-класска кабыл алуу деле баягы көмүскөдө акча алынып атат. Ар бир баласы окуп жаткан ата-эне деген коркушат экен. Баардыгы тең коркушат экен. Ушундай давление кылат. Ошо анткени эгерде биздин балабыз билинип калса, ушунун ата-энеси ушул жака арызданды деген болсо, биздин балабызга кысым болот деген болду да. Рахмат. Гүзел Турдубаева, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башка десе, сиздер Айбек окуган 32-чи мектепке байланыштуу иштин чоо жайын билесиз. Айбекке окшоп кысымга алынган миңдеген окуучулар бар да. Буга чейин дагы айтылып келген, азыр дагы айтылып жатат, мектепте акча суралат. Бул мыйзамсыз нерсе эмнеге тыйылбай келе жатат? Эми ана ата-энелер мынакей эмеси бар экен, мүчөлөрү, ата-энелер коомунун мүчөлөрү. Ал жерде ошон юридикалык документтери бар экен. Эми ал закон о некоммерческой деятельности. Биз мыйзам боюнча мисалы ар бир окуучу бир да сом төлөбөй бекер окууга укуктуу, укугу бар. Бирок укугу тепселенип атат. Ошол акчанын айынан
компетенттүү адамдар жооп берсе, мынакей ата энелер колунда, но директорлор сизге мындай бир суроо берели мисалы. Конституциянын 45-статьясында ушул жерден окуйун. Ар бир атол мамлекеттик билим берүү мекемелеринде негизги жана орто билимди бекер алууга укуктуу деп жазылган. Бирок ошол учурда билим берүү жөнүндө мыйзамга такай турган болсок, мамлекеттик билим берүү мекемелери бюджеттен тышкары каражат табуусуна мыйзам жол берет деп жазылып турат. Бул демек эми карама-каршы болушу мүмкүн, бирок мектептерде камкордук кеңештери да уюштурулуп, ата энелер мектептердин керектөөлөрүн өз алдынча акчалары топтоп берип атат. Бул ошондо муктаждыкпы же коррупциябы? Бул муктаждык. Бул закон түрүндө, документалдуу түрдө жанакы күбөлүктүү Минюстан регистрация өтүп атпайбы? Бул деген муктаждык деп айтсам болот. Бирок азыр силер айтып кеттиңер, эмне үчүн бул бир эле случай эмес, Шамшербек менен. Мындан көп болуп атат депчи. Ачыкка чыккан ушул бир эле үй бүлө болуп атат, мисалычы. А бардыгы анонимдүү түрдө айта беришет да. Бирок биз анонимдүү түрдө каттарды же болбосо кайрылууларды биз кароого эмебиз жок, укугубуз жок. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бүт ата энелер ушундай муктаждыкка келген же болбосо мындай бир кандайдыр көйгөйлүү ушул маселе боюнча бизге арыз түрүндө кайрылса деп, биздин ачык телефондорубуз да бар. Бизге телефон аркылуу келип жазуу түрүндө эгер бизге беришсе, биз сөзсүз түрдө аны закон түрүндө карайт элек. Анипа Кошкорова шаардагы номер 94 мектептин камкордук кеңештери боюнча сөз кыла турган болсок, камкордук кеңешинин башчысы, сиздер эжеке камкордук кеңеши директордун мектеп жетекчилигинин колунда курал болуп калып аткан жокпу бул жерде? Мен бул жерде акча чогултуучу курал. Эч кандай мектеп директору бизге аралашкан эмес. Мен өзү 1 жыл болду ал жерге комитет болуп шайланганыма. 1 жылда ошол топтолгон бул каяка кетти деп отчет сурап отуруп собранияда. Каяка кеттинин отчетун бере албай калгандыктан ата энелер өздөрү. Ушул жерде кызык болуп атат, эмнеге берилбей калган мурунку себеби бакыл октябрда ачылып калган биздин мектеп. Анан кийин бакы банк менен договор түзбөй калышкан. Түзбөй калып туруп, колдо жыйналып туруп, жарым жылдан кийин банкка которо турган болуп калган. Анан кийин охрана менен уборщицаларга акча төлөнгөн дагы анан отчет аягында берилбей калып, анан аларды алып таштаганда, ошондон кийин мен барганымда, мисалы үчүн азыр мен бул жерде айтып кетмекмин, биз муктаждыктан ата энелердин өздөрүнүн добровольный чыгып, биз балдарыбызды пул жудурбайбыз, биз балдарыбызды охранага турдурбайбыз деген нерсени көтөрүп, инициатива көтөрүп биз өзүбүз уюшканбыз да. Анын эсебин ким берет? Мисалы, акча артса керек, же болбосо терезе сынып калса, боор алыш керек дегендейчи. Мунун бардыгына ким жооп берет, ким алып берет, ким жасайт? Биздики акча толка былтыр Кыргызстан банкында болчу, быйыл Финка банк эми алып барып коюп берди бизге. Ошол жерден өзүнөн салат, квитанциясын мугалимдер дагы албайт. Ошо ата энелер комитети менмин. Алып келип квитанцияны берет, класстын списогун алам, ошо менен гана чыгарам. Акча былтыр 1.136.000 каралган болчу. 50.000ден охранага төлөйбүз. 36.000ден уборщицага кошумча акча төлөйбүз. 86.000ден. Андан сырткары интернетибиз бар. Билбейм мен ушуну интернетке 800дөн айына төгөбүз. Эми төккөндөрү бүт квитанция менен, чек менен, анан кийин мына министрликтен кандай акча бөлүнөт билбейм. Бор, тряпка, швабра ушуларды завхозго. Эми ушул жерден Гүлмир айымга бергиз келип жатат. Мисалы, азыр кароолчуга кетет деди. Пол жууган айымдын акчасы аз болгондуктан ага кошуп беребиз, борго, бардыгына колунан келишинче жардам беришет экен да. Демек, бюджеттин акчасы кайда кетип атат деген суроо жаралат. Чынын айтсак, бюджеттин акчасы өтө аз санда болгондуктан чынында мектеп каржылоого жетишпегендиктен ата энелер коому өзүнө ушундай инициативаны алып, мына эжекебиз айтып кетти, 100 сомдон айынан ар бир баладан, бирок ошол бардык балдардан чогултулбайт бул акча. Эгер толук эмес үй бүлөдөн болсо, ата энеси иштебесе, же болбосо көп үй бүлөлүү балдар толугу менен бул взностон четтетилет, чогултулбайт. Бул жактан 78 мектептин директору Элнур айымга бергим келип жатат. Директорлор окуучулары фондко акча төлөбөгөн класс жетекчилерден сурай берип, алар дагы келип окуучулардан талап кылат да. Анан элдин көзүнчө тил уккан окуучу басмырланат. Демек, балык баштан чирip атат деген суроо жаралат. Мына Бресттер Советтер Союзунун коомунда мектепти каржылоо 34 пункт менен жүрүп турганда, ошол жерде ар бир балага канча бор кетет, канча краска кетет, бүт баары тең эсептелип чыккан.
Ал эми ушулку күндө болсо биздин мектепте 2 гана пункт менен гана биз мектеп каржыланып жатабыз. Бул негизгиси бул мектептеги мугалимдердин айлыгын төлөө. Мисалы 78 мектепте азыр мугалимдердин айлыгына бир жылга мамлекет 12 миллион төлөп атса, а биздин мектепте 107 мугалим иштегендиктен биздин мамлекет тарабынан айлыкка эле 15 миллион сом акча төлөнөт. Ошондой эле 1 жана 4 класстарда бекер тамактануу бар. Мына ошол бекер тамактануу дагы биздин мектептеги мамлекет тарабынан төлөнүп атат да. Биз азыр Кыргызстандын ичинде бир гана окуяга токтолуп атабыз, бирок азыр арабызда студияда отурбаганы менен көп жылдан бери Европада, тактап айтканда Швейцария өлкөсүндө жашап келаткан, жогоруда өтүп өткөн Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орзубекова алыс болсо да скайп аркылуу биз менен байланышта. Чолпон эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле сизге мындай бир суроо бергим келип атат. Баштан аяк көрдүңүз да, биз акыбалды көрдүңүз Кыргызстандагы өзүңүздүн жериңиздеги. Ал эми чет өлкөлүк стандартта кандай экен? Окуучуларды ушундай басынтып, эгер акча бере албай калсаң, төлөй албай калсаң деп окуудан чыгарып ийген учурлар дегеле мүмкүнбү, кездешеби? Эми мен жашап аткан Швейцарияны алсам, мамлекеттик мектептердин баары бекер. Эч кандай китептери дагы бекер, эчтеке төлөбөйбүз. Мисалы, менин 3 балам мектепте окуйт, бирине дагы акча төлөбөйбүз. Ал эми ата-энелердин тандоосу боюнча жеке мектептерге барышы мүмкүн, албетте ал жакта акча кымбат. Бирок мамлекеттик мектептерде эч кандай акча чогултуу жок. Эл аралык тажрыйбаны колдонуп, балким Кыргызстанда окуучуларды акча мектепке төлөөдөн, мажбурлоодон бошотуп, билим берүүнү толук 100% бекер окутууну Кыргызстанга киргизсе болобу? Биз республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн суммалардын баарын анализ кылдык. Биз изилдөө учурунда Ак Суу районунан, Ысык көлдүн Ак Суу районунан мектептерден бир жакшы тажрыйбаны көрдүк. Айылдагы мектептер долбоор жазганды үйрөнүп, эл аралык уюмдарга кайрылып, Түркия элчилигинен акча алган мектептер бар экен. Ошондуктан ойлойт элем, Бишкек шаарындагы мектептер дагы долбоор жазганды үйрөнүп, ар кандай уюмдарга кайрылганды үйрөнүш керек. Мындай эле мектептердин ата-энелердин мойнуна эле такыр эле отуруп алышты да. Анан класстык куржун деген таптакыр мыйзамсыз. Эгерде класстык жетекчи чогултуп аткан болсо, бул коррупция. Класстык копилка дегенди жоюш керек. Кантип бекер окутууга жеткириш керек. Туура мамлекеттин чамасы чакталуу болуп атат, Бирок ошол эле учурда мына салыштырып көрөлүчү. Кошумча салыктан түшкөн миллиондогон акчалардын 30% мектепке калып атат, мектептин муктаждыктарына. Ошол акчаны пайдаланса болот. Коомдук фонддун чогултуп аткан акчасына чектөө киргизбесе, айрым директорлор чектен ашып кетти. 2006 жылга чейин өкмөттүн токтому менен айыл жеринде 100 сомдон, шаар жеринде 150 сомдон гана чогултуш керек деген чектөө бар болчу. 2006 жылы ошол чектөө алынып салынган. Мен ойлойм, азыр камкордук кеңештерге ошондой чектөө киргизбесе, айрым директорлор өтө эле аша чаап кетти. Биз буга чейин балдарды коргоо борборунун күндүзгү бөлүмүнө барып, сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ал жакта бир маал тамактанышат экен, 40 бала, 60 бала жазылыптыр. Азыр ошол сурамжылоону көрүп алсак. Силердин мектепте акча чогултушабы? Кээде чогултушат. Эмнеге чогултушат? Фондко, анан кийин охранникке. Айына 300 сомдон айтышат, 300 сомдон деп. Акчаны биз алып келгенибиз аз-аздан, биз 10 школда да кээ бир балдар иштешет. Алар да аз-аздан болсо да берип, жылына кутулушат. Бизден ремонтко сурайт, охранниктерге акча сурайт. Копилканын акчасын ремонт кылганга, жагандай боор, тряпка, мектепке керектүү куралдарды алганга сурашат. Бизден эже өзү келип эле акча бергиле, бизди тияктан урушуп атат деп айтып берет. Айнеге 600 сом алып келет, кийин айга алып кел дейт. Кээдекилер берет экен, кээдекилер бере албаганын калат экен. Бере албагандарды эмне дейт? Алып келгиле деп урушат. 9 айга 350 сомдон төлөтөт, андан кийин копилка, охрана дагы ар кайсы майрамдарда чогултат. Төсөп 2,5-3 жакын чогултат. Балдарды коргоо уюмунун жетекчиси Талай Жаков мырзага жана кызматкери Айнура Эмиркан эжеке, сиздерге бир суроо uzatайын. Келечек муун деп атпайсызбы? Ошол келечек муунубуз, эртеңибиз, мисалы өлкөнүн, мектепке барсаң эле акча деп эле басмырланып, запкы же көрүп атсаң, бул кандай муун тарбиялап атабыз? Буларга кандай таасир этет психологиялык жактан алып караганда? Дал ошол басмырлоодон балдарды коргой турган мектептин өзүндө колдонулуп атат. Эгерде айтып эле көргүлө, мына эртең менен сабакка келатканда мурунку күнү мындай болот да, акча төлөйсүң деп урушту да мугалим өзү акчап кел деп. Анан
балам не деп ойлойт, эртең үйүнө барганда апасынан акча сурайт, акчасы бербегенден кийин эртеси күнү ал мектепке келе албайт, келгенде дагы мээсине эчтеке кирбейт. Себеп дегенде азыр мени дагы айтып атышат классташтарым, азыр баягы эже келип дагы акча каякта деп сурайт. Бул ошол баланын бүгүнкү эле күндүк өмүрүнө эмес, бул өмүр бою таасирин тийгизет да. Ол жашоосунун тетиги 70-80 балалары жүзгө төмөндөп чыкканча окуусуна өзүн кемсиз. мектептен чыгарылып да кетип атат, Жогоруда Мектептен чыгарганга эч кимдин акысы жок. Жанагы эгерде жанагы ордуна калып кала турган болсо, азыр бизде мындай деп атпайбы? Азыр бир эле түшүнүктөрдү көргүлөчү. Директор өзү сүйлөп атканда эмне деп сүйлөп атат? Бул боло жүргөн көрүнүш, башкатадан бери келаткан. Буга чейин эле балдарды ушинтип келгенбиз деп айтып атат. Бунун өзү эмне? Биздин мээге ошол сиңип калганда, же болбосо азыр тиги билим берүү министрликтин өкүлдүктөрүнөн деле айтып атат, ушул эмени билдирүү жазып келди эле, ушул баланы эки чыгып калышы мүмкүн, окуудан чыгаруу коркунучу алдында турат деген. Андай деген жок. Бала сабактан үлгүрбөй калды, жетишпей калды деп эч ким аны мектептен чыгара албайт. Эгерде ошол балага жөн эле жанагынтип алдын ала айтып атпайбы, сен мектептен чыгып калышың мүмкүн, 3 сабактан 2 чыгып атасың деген мугалимдин өзү ошол баланы басмырлап атат деген сөз да. Анын ордуна мүмкүн болушунча эмне кылыш керек? Ошол балага жардам бериш керек да кайра. Ошол эки окуп аткан баланы көтөрө турган мугалим өзү. Мугалим тескерисинче өзү ал кайра тетрисинче эмне кылып атат? Басмырлап. Мындай деген эме бар да. Эгерде бир баланы отуруп алып эле сен келесиңсиң, сен жинисиң дей берсе, ал сөз бала келесе болоюн, жинде болоюн дейт. Эгерде ошол баланы канчалык деңгээлде көтөрүп, сен бүгүн мында болуп калтырсың, эртең буга жетиштин деп көтөрмөлөп турган сайын, ошол бала көтөрүлөт. Эми буга мажбур кылып аткан ким? Ошол мугалимди мажбур кылып атканда мектептин жетекчилиги же болбосо мектеп, тиги мамлекет деп айтсак болот да, мамлекет деп. Себеп дегенде мындай болуп атат да, жана кайсы ата эне акчаны кайсы мугалим акчаны көбүрөөк топтосо, ошол мугалим мектептеги эң мыкты мугалим. Менин деле балам окуйт. Биздин мектепте 2000ден чогултат экен. Мен биринчи балам келгенде жана психологиясы менин балам мектепке барбайм деп баштады. Апа, мама, сени билем. Сен деген укугуңду коргоп, баарын тең буруп, анан ата энелердин баары мени жаман көрүп атат. Сен барбай эле кой собранияга. Азыркыга чейин мени күнгө собранияга чакырбайт. Анткени менин балам менин кыялымды билет дагы. Мен акыр түбү бербей койгон, анан айтат, аягында унчукпай калды. Анан мен балама отуруп түшүндүрдүм. Балам, сенин укугуң бар. Сен акча иштеп акча тапкан жериң жок. Акчаны мен таап атам, сенин папаң таап атат. Сен эч кандай акчага, бюджетке кийлигишкенге сен даже башың оорубасын. Сен мектептен билимди эле ал депчи. Демек эмне болот? Ошо ар бир балага жекече бир ошо баланын көңүлүн көтөргөнгө, ошо баланы мектептен коргогонго, ошо баланы үйдөн коргогонго коргобой эле биз аны кайра ортого салып эле танаптап атпайбызбы? Ортодо запкы жеп атат. Ал бала эмне болот? Чүнчүйт. Анипа айым, сиз айтып кетсеңиз, сиз чогуу аралашып билип жүрөсүз да. Кантип чогултасыздар? Мен бул жерде айтайын. Мен мектепке ишке келгенимден бери директорго кайда аралаштырбай койгом. Эч нерсеге аралаштырбайм. Мүмкүн экен. Агай кийлигишпең, кийлигишсеңиз алыңыз. Менен кресло албайсыз деп туруп чыгып кетем. Толка ата энелер собранияга келгенде, ата энелерди каалаганыңар, эч кимди мен төлөдөйм. Өздөрү добровольный чыгып туруп, жок, биз мынтип калбайлы, балдарыбыз охранага туруп калбасын, мынтип туруп өздөрү. Мен мугалимдерге дагы айтам, эч кандай класста сабагыңарды өткүлө, акча тууралуу сүйлөбөгүлө. Коомдук бирикмелерди, коомдук фонддорду, мектептин администрациясы менен төмөндөгү жогорудагы мисалдын негизинде сабаттуу, жогорку маданияттуу деңгээлде уюштурса, балдар эч кандай кысымга да алынбайт эле, басынбайт эле. Сиздерде кандай балдарды ортого эч кандай кийлигишпеш керек да. Бул жалаң гана ата энелер чогулушунда ата энелер менен гана чечиле турган маселе. Бала чоңоюп өзү акча таап баштаганда ошондо ал жооп берет ал андай маселелерге. Азыр аны эч кандай Замира айым, шаарларда, өзгөчө борбор калаада кымбат автоунаа минген биздин мугалим айымдар, мектеп директорлору бар, анан ошол нерсени ачыкка чыгаргысы келбеген, балам жер карап калбасын деген ата энелер социалдык тармакка жазышат экен да. Булардын айлыгы аз. Булар каяктан ошондой кымбат баалуу машина, автоунааларды алышат депчи? Буга кандай жооп берет элеңиз? Мугалимдер тууралуу айтып атасызбы? Мугалимдер тууралуу айтып атсаңыз, биздин мектепте мисалы үчүн жубайлары жакшы кызматта жүргөндөр тебиши мүмкүн. Мындай катардагы мугалимдердин биринин машинесин көргөн эмесмин. Ал тургай жанагы уюлдук телефондагы баягы кнопочный эски телефондор. Айрымдары менен WhatsApp менен да байланыша албайсың. Анан фонд тууралуу айта турган болсом, биздин фонддо мисалы үчүн ата энелердин бир 50-55% гана төлөйт. Анан жанагы башында суроо бербедиңиздерби, бул муктаждыкпы же коррупциябы? Албетте муктаждык. Мисалы жанатан бери сөз болуп атат да, мен ушундай нааразы болуп атам.
айым сиз же сиз балаңызды мектепке алып келсеңиз ошо тряпка менен гана бор колдонулган сабакка ыраазы болосузбу? Азыр ал ушул эч кандай жетиш. Азыр улам эле айтып атышат, тряпка деп атышат. Ошол эле тиги боорду айтып атышат, айланайын. Алда 1 миллион, 1,5 миллионго эмне деген тряпка, эмне деген хлорка, эмне деген балакет келет, айланайын. Оозу мурдуңарга тыксаңар мурдун жаман көрбөгүлөр. Мен бул жерде Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Бул деген просто шылтоо. Негизи мектептин алдында жанакы азыр айтып аткан камкорлук фондусу, жанакындай тиги копилка, бул просто шылтоо. Это форма, коррупционированная форма, системная форма оплаты. Ар бир баладан хочешь не хочешь 300 сом, 350 сомдо это уже обязаны, родители обязаны вносить. Ушул жерден өзүнөн өзү бир суроо пайда болду да, мисалычы, бул көрүнүштү, көкөйдү кескен көрүнүштү дейсизби? Түп тамырынан жоюш керекпи же биротоло баарын мыйзамдаштырып салыш керекпи? Бул маселени мыйзамдаштырыш керек. Жоюп салганда биздин мектептер просто туруп калат. Мыйзамдаштырганда аз камсыз болгон үй бүлөлөр да бар да, анда алар окуталбай калат. Кандай болот алар? Жумактары чектелип калат. Мамлекеттик жактан дагы бизге каражат бөлүш керек мектептерге көбүрөөкчү. Анан жок, каражат буга чейин бөлүнбөй атат, бөлүнгөн жок. Эми бөлөрүнө дагы бизде кепилдик жок да. Анан сиз мыйзамдаштырыш керек деп атасыз. Мыйзамдаштырганда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө балдар эмне болот? Анда билимсиз калабыз. Мен оюмча мисалычы, вот айтып атпайбыз, бир мектеп 300 сомдон чогулат экен ай сайын, бир мектеп 100 сомдон депчи. Ушуну бардык лицей, гимназия, жөнөкөй жалпы билим берүү мектептердин бардыгына бир 50 сомбу, 70 сомдон жалпы мындай мыйзамдаштырып койсо, бир жок, мисалы кээ бир мектептерде 70 эмес, 700 сомдон чогултушат да. Анан 70 сомдон чогулта турган болсо, кантип алар абалдан кантип чыгышат мисалы? Ошол маселе боюнча айтып атам да, бир суммага келишибиз керек да. Гүлмира Калиновна мыйзамдаштырыш керек деп айтты. Эми мыйзамдаштырганда ал юридикалык жактан адистер менен биргеликте карап чыгып, жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, майып ата-энелердин акыбалдарын баардыгын эске алып, категорияларга бөлүп, анан кийин сабаттуу түрдө иштеп чыкса эмне үчүн болбосун? Ата-энелер колдойт беле ушул эмилгени? Демек мыйзамдаштырыш керек деп ошондой, Замира айым. Өзүм ата-эне катары колдомокмун. Мыйзамга эгерде ылайык кылып категорияга бөлө турган болсоңор, любой бала 1-класстан баштап чүнчүй баштайт. Себеби деген алдарды класстардын ортосунда бул эч качан теңдикке жолотпойт. Негизи адам баласы фундаменттен жаралат, өлкө фундаменттен жаралат. Фундамент это 1 класс, это биздин муун, наше будущее. Если будущее поколение биздики деген ошого көп көңүл бурулбаса, бүгүн государство тараптан, то анда бул государство целиком жок болот. 99% көчөдө, 70% мейли окуучулар көчөгө чыгып калат, эгерде жанакынтип обязательство кылып туруп, жанакы төлөйсүң десе. Мыйзамдаштырган ордуна таптакыр эле муну жоюш керек да, тыюу салыш керек. Эмне үчүн деп айтып атканым, себеби мындай болуп атат да, мына айыл жеринде мектептер бар. Жакшынакай мектептерде аябай мугалимдер менен баланын ортосунда мамиле ушунчалык сонунда. Анан ошолор 10-классты бүткөндөн кийин 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, жана колдорунан келип акча таап калганда мектепке келип өзүлөрү сурап атышат, эмне муктаждыгыңар бар деп. А эмнеге эле биздин шаардык мектептерде антип келбейт? Себеп дегенде шаардык мектептерде баардыгы жана акчага негизделип калганда, анан мугалим менен окуучунун ортосунда, же болбосо окуучулардын өзүлөрүнүн ортосунда ынтымак биримдик жок болуп атат да. Баары эмнеге байланышкан, жана басмырлоого байланышкан да. Мен азыр эле айтып кеткен агайдын сөзүнө кошулам. Менимче эч кандай мыйзамдаштырыштын кажети жок, тескерисинче жоюш керек. Жойгондон кийин анан бир кылка тартип башталат. Экинчи сунушум, мамлекеттин мектептерге берген акчасынын республикалык бюджеттен 72% мугалимдердин айлыгына кетип калып атат да, муктаждыкка 28 гана пайыз калып калып атат. Биздин сунушубуз мектеп, Конституцияда жазылгандан кийин мамлекет бекер билим берүүгө кепилдик берип аткандан кийин ушул акчаны чоңойтуш керек дагы. Мугалимдин айлыгына кеткен акча менен башка муктаждыктардын айлыгын 50-50 кылып теңдеш керек. Бул мугалимдердин айлыгын азайтуу деген сөз эмес, тескерисинче башка муктаждыктарды көбөйтүп бериш керек. Программанын жүрүшүндө мектептин муктаждыктары үчүн акча төлөөнү бири мыйзамдаштырыш керек десе, экинчиси жоюу керек деген кайчы пикирлер жаралды. Эми сиз кандай пикирдесиз? Сизден дагы сунуштарды күтөбүз. Акча мектепте акча топтоо маселеси эртеңиз деп үмүт артып жаткан окуучуларыбыздын, балдарыбыздын эртеңине балта чаппаса экен деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Экран аркылуу амандашканча аман туруңуз.